Чоң тракторлар турат, андан тышкары мына мини тракторлар турат. Ушу мини тракторлордун баасы боюнча чоң компания, аталык компаниянын аталык агросервис аттуу. Бизден тракторларды накталап алсаңыз болот, жана лизингге алсаңыз болот 7 жылга чейин. Бунун баасы канча аз мини тракторлордун өзүнүн? Канча убакыт гарантия бересиздер? 1 жыл же 1000 мото час. 4 дөңгөлөгү кыймылда. 4 бөдө. Муну бактарга 2 түрү бар. Мунун баса турганы анан плавающий болуп бөлүнөт да. 5 корпус толук автоматтуу, воздушная сеялка. Кукурузага да. Дагы зерновой сеялкасы бар, 26 ряд. Жана мини тракторлерге 7 жыл рассрочка кандай жакшы? Кондиционер бар экен. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер. Агролайф KG долбоорубузда бүгүн биз сельхозтехника боюнча сиздерге маалымат берели деп чечтик. Тагыраак айтканда, чоң тракторлор жана мини тракторлор боюнча маалымат берели. Биз бүгүн Борбор шаарыбызда Бишкекте жайгашып турабыз. Ушул жерде чоң компания, аталык компаниянын аталык агросервис аттуу жайына келдик. Бул жерде ушул сельхозтехника сатат экен. Тракторлордун өзүн, шаймандарын жана ушундай запчастары бар экен. Артканда баннерларды деле жазылып турат. Мынакей шаймандары турат, жана тракторлордун өзүлөрү бар экен. Андан тышкары ушундай бир ар кандай сатуу жолдору бар экен. Мына 7 жылдык лизинг дегени бар экен. Проценттик ставкалары турат. Ошол боюнча сиздерге азыр кененирээк маалымат берели. Ичинде адистер менен таанышып, учурашып, сиздерге кененирээк тракторлор боюнча кененирээк маалымат берели. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Адлет мырза, кандайсыңар? Иштер болуп атабы? Жакшы болуп атабы? Адлет мырза, биздин көрүүчүлөр менен Агролайф каналынын көрүүчүлөр менен учурашып, таанышып, анан ушул жай боюнча бир кичине маалымат берип кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Адлет болот. Мен аталык групп компаниясында иштегениме 5 жыл болду. 2 жылдан бери биякта аталык агро сервиске келип, 2 жылдан бери Юто тракторлорун сатып атам. Биздин адресибиз Чүй областы, Ысқат району, Новопокровка айылы 335А көчөсүнө жайгашканбыз. Жаныбызда ориентир могу Кызыл Ред Петролиум. Эки жагында жайгашкан. И жаныбызда школ и неме дом культуры. Ред Петролиум ориентир Ленина 335А. Адлет мырза, артыбызда ушул азыр көп эле тракторлор турат, чоң тракторлор турат, андан тышкары мына мини тракторлор турат. Ушу мини тракторлордун баасы боюнча кандай жолдор менен сатып атасыңар, ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз. Бизден тракторларды накталап алсаңыз болот, жана лизингге алсаңыз болот. Лизингге Айылбанк аркылуу жана РСК банк аркылуу алсаңыздар болот. 7 жылга чейин. Через банк 7 жылга чейин рассрочка алса болот экен, Ооба, туура. Кандай жакшы, 7 жылга сонунда. Бунун баасы канча аз мини тракторлордун өзүнүн? Мунун баасы деген $14,645 с кабиной. Канча аттын күчү канча? Бул 35 аттын күчү, 4 дөңгөлөк айланат. 4 ВД да, 35 аттын күчү 4 ВД. Технический жагын урматтуу көрүүчүлөр азыр адис бизге айтып берет. Ал киши менен таанышып, сиздерге толук маалымат берип кетет ушул технический жагы боюнча, кандай иштеген боюнча. Адлет мырза, бизге азыр бул болсо канча дедиңиз? 14 000 дедиңиз? $14,645. $14,645. Мына бул кабинкасы менен толук эмеси менен, өзүнчө. Шаймандары бар мунун өзүнүн. Мунун өзүнчө шаймандары бар, ооба. Биз силер сатасыңар, Пока бизде жок, но в будущем будет. Биздики азыр только чоң тракторлорго болуп атат. Могул чоң тракторлордун баасы канча? Так, чоң тракторлордун баасы, мисалы үчүн могу 1054 баса турган навескасы менен $34,200 турат. 105 аттын күчү. $34,200. Бул да рассрочкага бересиңер мындагы? Туура, накталай жана лизинг аркылуу алсаңыздар болот. Баягы эле РСК, жанагы эле Айылбанк. Ушул бул мини трактор, анан чоң трактор бар экен. Ооба. Андан тышкары урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде магазин бар. Азыр магазиндин ичине кирип, запчастары да бар, Туура, большой комплекс. Большой комплекстер. Аны дагы азыр көрсөтүп беребиз сиздерге. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Менин атым Кубанычбек. Ошо агросервиста иштейбиз. Өзүбүз главный механик болуп иштейбиз. Ушул жерде ошо гарантия менен 1 жылга же 1000 мото час ошого беребиз. Ошолордун гарантиянын ортосунда биз ошо кызмат кылабыз да. Бир жери бирдеке боло турган болсо биз ар дайым барып
моточас дегенде кандай болуп калат? моточас болгон 1000 саат жүрүш керек да. Ошонун ичинде гарантияң бар гарантия. экен. Жакшы экен. Кайсынысы биринчи бүтсө, ошо менен гарантиядан чыга берет да. Мына ушул трактор боюнча Бул эми 35 аттын күчүнө барабар. Немеси аппаратурасы болсо жөнөкөй 4 цилиндрден турат. 4 цилиндр. Без турбинада булар. Турбина жок. 4 дөңгөлөгү кыймылда. Муну ажыратып кайра кошуп койсо болушат. Навеси болсо баса турган булар. Өтө ыңгайлуу болуп чыкканда, эң жөнөкөй эми баягы дыйканчылыктарда көп ушуларды мисалы жүзүм ушундай бакчаларга көбүнчөсү ушуларды садовойго көп алышат. Бул кичинекей кабинасы без кабина болуп кирет да. Муну өзүнө ыңгайлап алат да, баягы бактарга, бактын ортолоруна киргенге өтө ыңгайлуу трактор да. Бул кабинасын алып койгон кабинасын алып койсо да болот. Может эми баягы өзүнө ыңгайлап алат да. Чоң талааларга чыкканда кабина кошуп коет күндөн эмесинде. Мунун эми артына болгон эмени кошсо болот. Боом да бар, чизил полный бүт комплекти илип алса болот. Мунун өзүнүн эле болуп кетеби, родной же башка трактор? Башкалардыкы эмес, өзүнүн кичирээк, өзүнө ылайыкташкан соколору бар. Соколору бар, ошолорду заказ кылып алса болот. Заказ кылып аласыздар. Канча убакытта келип калат заказ кылганда? Заказ кылганда бир 2 ай. 2 айдын ичинде келип калат экен да. Эртерээк кылышыңыздар керек экен, урматтуу дыйкандар. Эми эң керектүү суроо бизде дыйкандар ушул жей турганы канча жейт, ушул расходу канча болот? Эми расходу ошол иштеткенине жараша кетет да. Эми баягы соко менен жүрсө анда бирке расход көбүрөөк. Нагрузка канча көп болсо, солярканы ошончо бир аз көбүрөөк жеген. Көбүрөөк жейт дегенде жердин мисалы үчүн соко менен мурун айдалбаган жер болсо, айдалбаган жер, чым жер болсо, ал жерге бирке расход болот. Канча расход болот ушул мисалы үчүн бир күндө? Приблизительно булардыкы гектарына бир 10 ичет го. 10 литр солярка жейт. Тракторлердики. 1 гектарга эми орточо эсеп менен алып атабыз, 1 гектарга 10 литр солярка. 10-15 литр солярка жейт экен. Эми бир күндө бир жакшылап иштегенде бир күндө канча гектар жерди айдап коет? Гектарына эми бул кичинекей тракторлорубуз мисалы бир 2-3 гектарга ылайыкташканда, 2-3 гектарга. Мисалы бул 35 аттын күчү да кичирээк да, жумушу кичирээк болот. Мындан чоңураак тракторлор менен азыр өзүм кайра тааныштырып кетем. Да, мындан да кичирээк тракторлор бар. Мындан чоңурактар бар. Уже чоңоёт да. 35 аттан жогору кетет. Буга да эмнелерди кошумчалап кетсе болот? Мындай мисалы үчүн бир билбеген кишилерге кандай? Бул тракторлордо компрессор бар. Жел үйлөтүп алат өзүнө. Навес баса турган. Эмеси болсо кубаттуулугу жакшы, навестин көтөрүлгөн эмеси жакшы чыгарышканда заводдон. Ушул убакытта Кубаныч силерден буга чейин кардарлар алып келип атышты да, туурабы? Кардарлардын эмеси, отзывдары кандай болот ушундай трактор менен иштегендери? Булар эми аябай эле жакшы эле өтүп атат, өтүмдүүлүгү жакшы да. Булар эми дыйканчылык боюнча ушу өзүнө чакан трактор да бул. Кичи эмелерге ылайыкташкан да. Жанагындай азыр багбанчылар анан ягодниктер көп болуп атпайбы азыр Кочурда? Ошолорго аябай керектүү экен. Биз деле бул тракторду заказ менен атайын тияктан ушундай трактор дегенден алдырдык. Негизи кабина менен эле кетишет да көбү. Ушундай элдер атайын ушу каалоосу ушундай болуп атат да азыр бул тракторгечи. Дыйкандардын талабына жараша. Талабына жанагындай баксак эмелерге баягы сындырып алып атышат да көбүчү. Анан ушундай без кабина алдырганга туура келди да. Эң ылайыктуу трактор мына ушул трактор экен. Урматтуу багбандар, урматтуу мөмө сүйүүчүлөр, мөмө менен иштегендер ушул тракторлорду алып атыптыр. Мынакей сиздер өзүңүздөр дагы өзүңүздөргө ылайыктап карап келсеңиздер болот экен. Анан кийин байланыш номерлерин даректерин жазып. Тракторубуз эң ушул да. 35 атта. Эми кайра жогорулай баштайт. Кубаныч, мына чоң тракторлорго келдик. Бул чоң тракторлордун дагы аркы бетинде да, берки бетинде да бар экен. Булар баары эле бир тракторбу же башкаларбы? Жок, эмесинен ат күчүнөн айырма бар мында. Биякта кичине башкача, Бул NLX 1054 дейт. Турбина менен баса турганы да бул. Эки түрү бар мунун. Баса турганы анан плавший болуп бөлүнөт да. Ошол баса тургандыкы бул гидробачогу жок болот.
Бас эме плавшийдики отдельный гидровачок болот да, айырмасы ошол эле. Калганы оп окшош эле бирдей. Гидровачок менен айланат. Навесинен эле айырма да бул. Келе бул ушул азыр ушуну канча аттын күчү, кандай иштейт ушунун маалымат берип Бул кетели. 105 аттын күчү бар. 105 турбина менен. Жакшы экен. Канча анан- гектар айдап сатат? Бун менен эми кандай иштеткенге жараша биздин эми максимальный, минимальный экөөнүн ортосунда алганда 5-6 гектарды күнүнө Айдап коет. айдап койгонго болот да. Жакшы экен. Бул аябай ыңгайлуу трактор. Преске дагы, сокого дагы универсал тракторубуз ушул да. Эми баягы дыйкандардын өздөрүнүн эмесине ылайыктуу трактор ушулар да. 105 аттын күчү менен. Бул да читирбиде. Читирбиде 4 дөңгөлөк кыймылда. Буну азыр биз мүмкүнчүлүгү болобу мында айдап көрсөтүп берип Айдап көрсө болот. бир кандай болуп иштегенин оталдырып, Келе Айдап ичинен көрөйүн. ичин көрсөтпөйлүбү? Еврокабина? Еврокабина. Өтө ыңгайлуу, ичи кенен, иштегенге аябай ыңгайлуу трактор. Булардын бому эки эмеде иштейт, 540 анан 1000 оборотто. 1000 оборот. Пресилгенде 540-ка коюп алат. Андан күчтүүрөөк кылайын десе, анда 1000 оборотко коюп алса болот. Нейтралга коюп койсо болду, өчүрүп койсо болот да. Мында ичинде комфортный Комфортный, бунун эмелери 3 выход бар. Артында оборотный соко эмелер келгенге 3 выход кеткен да. Навеси болсо күчтүү. Бул жөнөкөй аппаратурада, простой аппаратура. Бунун деле гарантиясы ошол 1 жыл да. Гарантиясы 1 жыл, бул деле баары окшош. Бул деле жанагы NLX 1054 болгону бул плавший эки түрдө да. Бул плавший ушул тракторубуз. Мунун гидровачогу отдельный болот. Гидровачогу кайсы жерде турат? Мына буяк жакта турат. Мына жакындаак көрсөтүп койсоң. Жагын тартып койсоңуз болот. Булар моз коробка менен кошулбайт да. Выходтар гидровачогу өзүнчө болот. Бул Соко деген Турцияныкы, Шакалак фирманыкы. Турция. Шакалак фирманыкы. Бизде азыркы учурда биякта турган деген бул пятикорпусный, 5 корпус толук автоматтуу. Бунун баасы азыркы учурда $18100. $18100. Бул дагы рассрочка бар. Бул да нактай алсаңыз болот, жана лизинг аркылуу алсаңыз. Тракторда эле ала берсе болот. Точно как трактор эле аласыз, айырмасы жок. Бунун буга чейин мындайды сатып келдиңер беле? Ооба, биз деген уже көп жылдан бери сатып келе атабыз. Кандай болот? Турция Шакалак боюнча. Бул өтө сапаттуу. Жалып жок, Канча жылдан бери иштеп келатабыз? Бир да жалып түшкөн жок. Жалап Мынакей жок. караңыздарчы, мындай соколор турат. Кийинки кезектеги шайманыбыз ушул сейилка экен. Бул деген тоже Турция, Шакалак Фагра компаниясыныкы. Бунун баасы $17300, воздушная сейилка. Кукурузага да. Бунун баасы $17300 айттым. Ошондой эле лизинг рассрочка бар 7 жылга. Лизинг алсаңыз болот, жана нактап алсаңыз болот. Азыр биз сиздерге дагы мындай тартып берип коебуз, крупныйраак кылып. Азыр тиги дагы бир ушул жерде будай сепкен сейилка бар экен. Ушул боюнча дагы айтып берели. Бизде ошондой эле Турциянын дагы зерновой сейилкасы бар. 26 ряд. Бунки 4 бункер менен, бунун баасы деген азыркы учурда $11600. $11600. Бул дагы рассрочка, бул дагы. Туптура нактабай жана лизинг аркылуу алсаңыздар болот. РСК банк, Айылбанк аркылуу. Бул жалаң Турциядан келген продукциялар экен да? Навесный оборудованиялар эми саймандары только пока Турция менен иштеп атабыз. Буюрса дагы. Бул жерде сокону эметтик, жүгөрү сепкен, анан кийин будай сепкен сейилкаларды көрсөттүк. Мындан тышкары дагы барбы? Мындан тышкары бизде деген большой комплекс запчасти бар. Любой тетиктер менен вообще эч кандай проблема жок. Проблема буларга тапса болот экен. Бизде дагы могу аталык агросервисте ушу Ленинан көчөнүн боюнда бизде дагы ушундай запчастарыбыз бар. Ушундай дары чачкычыбыз бар. Мунун баасы $1100. $1100. Бул эмне кайсы культураларга көбүнчө колдонот? Бул жана мини тракторлерге илип алып дар сепсек болот да. Кайсы өсүмдүктөрдү эметет, дарылайт? Булар чөп полный универсал. Универсальный эме, бачок, Болгону бул 200 литрлик да. 200 литр. Кичинекей ушул да. Анан мындан чоң. Бунун баары бизде бар, заказ берип алдырабыз баары. Буну азыр наличиде бар силерде? Наличиде бар. Заказ кылса канча убакытта келип калат? 1 жумадан 1 айга чейин. Ушол убакытта келип калат, Келип калат. Бул деле Турция болот да ошондо. Турция.
Түркиядан түзүлө Дагы келет. ушундай моторлорубуз бар. Эми бул Ютонку 1054 954 кетет. Бул кайсы мини тракторга да бул? 954 95 аттын күчүнө орточо трактордуки. Кайсы техника болбосун, сельхоз техника болобу, мындай техника болобу, сөзсүз түрдө тетиктер керек, запчасттар. Мына ушул магазини бар экен өзлөрүнүн. Ошол магазиндин ичинде толук запчасттарын тапса болот экен. Биякта жок болсо заказга деле алса болот. Заказ кылсаңыздар биз бир жума, бир айдын ичинде алып келет экен. Мынакей, муну чекесин айтып берсеңиздер, эмнелер бар азыр биякта? Булар ремен, бүт, полный эмелерди, генератор, двигатель, Ремендер экен, ремен полный, сальниктерибиз бар. Сальниктер. Мына мындай эмелерибиз бар, полный генераторлорубуз, фильтрлер. Навес полный комплеги бар бизде. Жана мини тракторга дагы, чоң тракторга дагы бар. Аппаратура полный, бүт, полностью бизде бар да. Аппаратурада. Те бачоктор да бар экен. Бул воздушный фильтр, күзгү, фара, бүт бар да. Бардык. Демек бүт эле запчасттар бар экен. Жок нерселерди алдырып беребиз. Кытай мамлекетинен Юта компаниясынан келген мини тракторлар ушулар экен. Өзгөчө садовой, өзгөчө багбанчыларга, мөмө сүйүүчүлөргө ушундай тракторларды алып келип атыптыр, мини трактор. Буну деген сиздерге рассрочкаларга да берилет экен. 7 жыл рассрочка кандай жакшы. Ошондуктан мына Бишкек шаар, Борбор шаарыбызда Ленина көчөсүндө жайгашкан аталык агросервис компаниясынан келип ушул тракторларды алсаңыздар болот экен. Сиздерге номерлерди таштап коебуз, номерлерди жазып коебуз описанияга. Ошол номерлерге чалып, кененирээк толук маалымат алсаңыздар болот экен. Кичине ушул трактор боюнча ичиндеги отурганда эмнелер бар экен сиздерге айтып берейин. Эми биринчиден мына руль аябай удобный экен. Бул жерде мындай монитор. Бул жерде дагы монитор, арт жагын артта карабайсыздар, мына мониторду иштетип эле арт жагын бүт көрсөңүздөр болот экен. Бул жерде мындай шторкасы бар экен. Кандай жакшы. Күндүн ысыгында шторкадан жаап эметип койсо болот экен. Бул жерде магнитофон бар экен, жада калса. Жапчаң экен, мынакей пленкасы жок. Люк да бар экен. Дагы эмнеси бар экен? Мына жерде вентилятор бар. Кондиционер бар экен. Тракторда да кондиционер кандай сонун. Мынакей урматтуу дыйкандар, трактор алам дегендер. Ушул аталык агросервиске келип номерлер жазып коебуз. Ушу номерлерге чалып, WhatsApp номерлерин да беребиз. Байланышып, өзүңүздөргө керектүү суроолоруңарды берип, ушу жерге келип алсаңыздар болот. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.